Урматтуу замандар, сиз университеттен да артык берүүсүн көрүп жатасыз. Кутмандыгушуа күнүңүз менен биз сиздерге Кыргыз-Түркманас университетинин факультеттерин менен таанытууну улантабыз. Ал эми азыркы кезекте Кыргыз-Түркманас университетинин көркөм өнөр факультети тууралуу сөз кылабыз. Жана биздин студиябыздын мейманы көркөм өнөр факультетинин музыка бөлүмүнүн башчысы Карагул Тиленчиев агайыбыз. Агай, саламатсызбы, кош келдиңиз. Саламатсыздарбы. Агай, алгач айта кетсеңиз, ушул Кыргыз-Түркманас университетинин көркөм өнөр факультетинин кичине тарыхчасына кайрыла кетсеңиз, качан курулду, качан студенттерди кабыл алып баштады? Биз билебиз, азыркы учурда ошо сахнада болобу, театрда дагы, режиссер жаатында дагы биздин эң ийгиликтүү бүтүрүүчүлөрүбүз эмгектенип келет. Сөз анда сизде болсун. Биздин көркөм өнөр факультетинде 4 бөлүм бар: графика, сүрөт, актерлук чеберчилик жана музыка бөлүмү. Музыкалык искусство бөлүмү бар. Бул негизи 2008-2009 жылдары ачылган. Биздин музыка бөлүмү 2009 жылы ачылып, ошол жылдан бери эмгектенип келе атышат. Негизги биздин бөлүмдө эстрадалык ыр, фольклор жагын, комуз, инструмент, аспаптар жагынан комузду үйрөтөбүз, гитара, баглама сабактарын үйрөтөбүз. Ошол эле музыкалык бөлүм, сабаттылык жоюучунун теория, сольфеджио, музыка литературалары сыяктуу музыкага тиешелүү сабактардын баарын биз окутабыз. Биздин өзгөчөлүгүбүз, биз түрк тилдүү калктардын репертуарларына көп басым жасайбыз. Жанагы чет элдик музыкаларды дагы биз алып жүрөбүз. Бизде Туркиядан келген жана Кыргызстан, биздин өзүбүздүн республикадагы эң алдыңкы мугалимдер сабак берет. Буга бизге абдан чоң конкурс менен алынат. Биздин бөлүмүбүз бардык факультетибизге. Бул окуу мугалимдик тажрыйбасына карайбыз. Кыргызстанда, Туркиядагы маданиятта кылган орчундуу мындай чоң эмгектерин да карайбыз. Ушул көп критериялар бар. Ошолордон өткөндө анан кийин конкурс менен биз мугалимдерди тандап алабыз. Биздин бөлүмгө эмес, факультетке кандай жолдор менен алабыз? Биздин университеттин жетекчилиги биздин факультетке жана спорт факультетине жеңилдик берилген. Бизде республикалык ОРТдан өтүп атышпайбы? Ошол ОРТнын жыйынтыгы жок алабыз. Бир гана баса белгилеп кетчү нерсе, ОРТдын жыйынтыгысыз келишет дагы биздин университеттин ичиндеги тесттен өтүшөт. Ошол сынакка катышат дагы. Ошондон 100дөн кем эмес балл алса, бизге келип тапшырса болот. Тапшыруунун негизги суроолору бул сөзсүз таланттуу болуш керек, сулух болуш керек, ритм болуш керек, ырдаганга жөндөм болуш керек, аспап ойной тургандай болуш керек. Ритм, сулух деп коет, ушулордун баарын текшеребиз. Сиз музыка бөлүмү болгон үчүн аябай жакшы айтып атат окшойсуз, музыка бөлүмүн. Анан бул жакта графика жана живописти айтып калдыңыз, э? Графикада, живописте дагы булар өздөрүнүн тандап алуу каалоосу бар. Бул жерде графикадан дагы мындай графика бөлүмүнө абдан көп тапшырышат. Анткени бул республикада эле эмес, бардык жактарда азыр графика, дизайн дегендер ушул кесиптерди көп тандап, ушул кесиптер аябай керектүү кесиптердин бири болуш керек. Ошон үчүн бул жерге абдан көп тапшырышат. Андан кийин сүрөтчүлөр болот. Бул сөзсүз мындай сүрөт тартканга өздөрүнүн таланты болуш керек. Андан сырткары актерлук чеберчилик деген дагы бөлүмүбүз бар. Ал жерде биздин театрларга, кинотеатрларга актер кесиптерин даярдашат. Албетте, мындай карай турган болсок, негизи эле көркөм өнөр адамдары башкача таланттагы жана башкача мындай сезимдеги адамдарды тандап алынса керек. Анткени ар бир адамдын колунан келе береби бул иштер?
мындай тапшырып жаткан абитуриенттерге сиздин кеңешиңиз кандай болот? Сиз туура айтасыз, бардык эле адамдар келип бул искусство жанрына келип иштей алышпайт. Анткени бир ушул өзүнүн тубаса таланты болуш керек. Кээ бирөө бар, өзүнүн тубаса талантын сезбей жүрүшөт да, бизге келгенде анан ошол ачылып, таланты бар экенин сезишет. Биз башынан айтып өтпөдүмбү? Экзаменди алганда ритм, слух, үндөрүн текшерип, ушу билебиз кандай ырчы чыгабы, же актер чыгабы, же сүрөтчү чыгабы, ушундай башынан эле билинет да. Эгер таланты болбосо өтүү да кыйын, анан кийин өткөн күнү деле ал студент окуй албайт. Анткени талап ушундай, талап жогору, өзүнүн таланты болбосо андан ары уланта албайт да. Ошондуктан биз талантына көп басым жасайбыз. Абдан жакшы экен. Агай, белгилүү болгондой, Кыргыз-Түркманас университетинин ошол көркөм өнөр факультетине тапшырыш үчүн сиз өзүңүз сөз башында да айтып өттүңүз, ошол жыртыны карабайсыздар. Кыргыз-Түркманас университетинин өзүнүн сынагына катышышы керек. Ал жерден босого балдан өтүшү керек, жана сиздердин факультетке келгенден кийин өзүнчө сынактарды берилет. Бул жактан графика жаатынан өзүнчө берет сынагына туура айтып атамбы? Графика жагынан өзүнчө, сүрөт жагынан өзүнчө, актерлук чеберчилик жагынан өзүнчө, музыка бөлүмү өзүнчө. Ар ким өзүнүн тармагы боюнча сынактан өтүшөт. Бала өзү кайсыны каалап жатса, ошол жактан сынактарына атайын киришет. Биз бул жерден сен бияққа бар, сен бул жакка бар деп кийлигише албайбыз. Бала келип өзүлөрү тандап алышат, ошол өзүлөрү тандаган бөлүмгө тапшырышат. Анан агай, ушул Кыргыз-Түркманас университетинде белгилүү болгондой билим алуу акысыз, коррупция жок. Ана билим алуу тилде, эки тилде деп айтабыз агай. Ошону жөнүндө айта кетсеңиз, ошол билим 4 жыл окушат агай. Бизде 4 жыл окушат, университет боюнча да 4 жыл, бакалавр системасында бакалавр боюнча 4 жыл. Биринчи тапшыргандан кийин, игиликтүү абитуриенттер игиликтүү тапшыргандан кийин казырлык деп коебуз, 1 жыл даярдоо курсунда 1 жыл тил үйрөнүшөт. Биздин балдар түркчө үйрөнүшөт. Түркиядан келгендер. Кошумча да сабактар барбы ошол? Даярдоо курсунда кошумча сабактар жок. Жалаң эле тил болот. Биз мурун кошумча сабак деп ошол вокалдан же болсо аспаптан бир алчубуз, бирок ал болбойт экен, ошондон токтотуп койгонбуз. Биринчи курста жалаң гана тил үйрөнүшөт. Даярдоо курсунда тил үйрөнүшөт. Ошол тилди ийгиликтүү тапшыргандан кийин, анан кийин биринчи курска өтүшөт. Ийгиликтүү тапшырбаса, ошол кайра калып тил курсунан кайра улантышат. Бизде окуу эки тилде жүрөт, кыргыз тили жана түрк тилинде сабак өтүлөт. Негизичи мындай Манас университети жаңы ошол ачылганда биз эгемендүүлүктү алып туруп, ошол учурда мындай өзүнүн бир чыйырын ачып өткөндө да, билим берүүдө да өзүнчө чыйыр салып өткөндө да, мындай ошондон кийин анан биз карап көрүп, мисалы үчүн азыр мен көркөм өнөр факультетинде мындай профессорлук окутуу составында ушундай профессор бар экен десе, мага мындай башында мындай балким бул менин билбестигим да, кызыктуу угулчу да, мындай ырчылардан же болбосо музыка ойногондордон дагы профессор чыгышы мүмкүнбү деген сыяктуу ойлор келген да. Агай, ушул жаатынан да айта кетсеңиз, ошол сиз өзүңүз айтып калдыңыз, ошол окутуучулук составды алып атканда дагы мен билемин, биздин ошол көркөм өнөр факультетинде Кыргызстандан эң мыкты деген адистери эмгек алып барышкан. Буга чейин дагы кыйын агайларыбыз иштешкен, азыр дагы Түркиядан дагы ошол профессордук окутуучу курам келип окутуп жатат. Ушул жаатынан айта кетсеңиз, агай, бул өзгөчө бир кызыктуу нерсе да. Сиз абдан жакшы суроо бердиңиз. Ушул сизге келе азыр сизден эмес көп жерден ушул угамда профессор, доцент кантип силер ырдап чогордоп жүрсөңөр, кайда профессор, доцент болосуңор деп. Жок, бул өтө чоң жаңылыштык. Анткени көп азыркы бул бир эле жерде калбайт да. Мисалы үчүн деген азыркы окугандар башка убакыт өтүп атпайбы? Поколение өтүп атпайбы? Ошолорду окутканга ким окутат? Бул ошол эле искусство адамдары окутат. Бул дагы мугалимдик дагы өзүнчө кесип. Бардык эле таланттуу адамдар мугалим боло беришпейт да. Кээ бир таланты мындай өтө жогору эместер, кээ бири жакшы мугалим болуп кетиши мүмкүн. Аябай чыгаан мындай белгилүү адамдар дагы мындай мугалим болуп кете алышпайт. Анткени бул мугалим деген өзүнчө бир
кесип да. Ошо мугалимдик менен чыгармачылыкты тең алып жүргөн инсандар азыраак да. Ошол эле консерваторияда, ошол искусство университетинде, Куренкеевич музыкалык училищесинде профессорлор, доценттер көп. Мында жөн эле профессор, доценттикти жөн эле берип койбойт. Бул сөзсүз наука менен илим жагы менен аралашып, окууну ошол окуучуларды окутуп, анан кандайдыр бир деңгээлге жеткенде гана ошо доцент, профессорлук деген илимий даражаларга жетишет да. Бунун өзлөрүнүн критериялары бар. Кандай болгондо доцент болот, кандай болгондо профессор болот. Ошол эле башка кесиптегилердей эле требования ошондой да. Ошонун баарын аткаргандан кийин профессор, доцент болот. Мисалы үчүн мен доценттик наамды 18-жылы жаттагам, менин китептерим чыкты, статьяларым чыкты, зарубежный чет мамлекеттерден чыкты. Ошондон кийин гана доцент деген наам берилди да, биздин вак деп коет. Атак мындай жөн эле андай наамды бере беришпейт. Туура айтасыз агай. Анан ушул мындай Кыргыз-Түркман Ас университетинин студенттеринден өзгөчө ушул мындай көркөм өнөр факультетинин артыкчылыгы кандай деп ойлойсуз агай? Башка жогорку окуу жайлардагы карап келгенде эмне себептен биздин Манас университетинин көркөм өнөрдү тандаш керек дейсиз? Биздин көркөм өнөрдү тандаш үчүн, биздин университеттин көркөм өнөр факультетин тандаш үчүн биринчиден бул эл аралык университет. 2 диплом алабыз. Түрк республикасынын диплому, анан кыргыз биздин өзүбүздүн дипломубузду алабыз. 2 тилде сабак өтүлөт. Дагы биздин дагы өзгөчөлүгүбүз окуучуларга жана мугалимдерге түзүп берген шарттар. Абдан жогору шарттар. Мисалы үчүн эле биздин эле музыка бөлүмүнөн эле ала турган болсок, бизде оркестрибиз бар. Оркестр менен ырдоо деген сабакты кийиргенбиз. Ошол эле эстрадалык ансамблибиз бар. Комузчулар ансамблибиз бар, гитара ансамблибиз бар, баглама түрк аспаптар ансамблибиз бар. Бул мындай дүйнөлүк деңгээлге балдар чыга турганга жол кенен ачылганда, анын үстүнө азыркы заманбап технология менен баары жапты. Интернет деген баары бар. Кандай кааласа ошондо шарттар бар. Ошол эле сүрөтчүлөрдү эле алсак, булардын сүрөттө өзүнчө чоң мастерской бар. Абдан чоң мастерской бар. Бардык шарттар түзүлүп берген, выставкаларга чыгышат, бардык материалдарын камдап беришет. Мындай эч мындай жолтоо жок да бул жагынан. Ошол жагынан ушул шартына да карап, мугалимдердин жогорку деңгээлдеги мугалимдерине да карап келишет. Ошол эле биздин эле бөлүмдү ала турган болсок, ушул вокал жагынан эле ала турган болсок, бизде Анарбек Адылович Ибраев деген профессор, доцентибиз, кыргыз эл артистибиз бар. Ошол агайдын атына дагы канча студенттер келет. Бул жөнөкөй. Ошол эле Рысбек Жумакунов, Камбаркандын бир жол эл артисти, ошонун атына келишет. Атка дагы көп, ат дагы көп мааниге ээ да. Туура айтып өттүңүз, Кыргыз-Түркман Ас университетинде билим алуу акысыз экендигин эскертип айта кетели. Жана жатаканалар менен, биз жактагы тамактануучу жайлар менен жана ошондой эле эң башкысы коррупция жок экендигин эскертип айта кетели. Таза университет. Ошол себептен эгерде ушул эл аралык стандарттарга жооп берүүчү билим алууну кааласаңыз, анда биздин жогорку окуу жайга сиздердин жалпыңыздарды чакыра кетмекчибиз. Агай, студенттердин арасындачы мындай практика, анан алмашуу дегендер болуп турабы? Мисалы үчүн Орхон программасы менен иштешеби? Башка жогорку окуу жайларда бизде Түркиядын университет менен Мавлана жана эки программа бар. Ошол менен Түркиядагы университеттер менен байланышыбыз бар да. Жыл сайын 6 айга, 1 жылга биздин баягы окууну кандай окуган шартына жараша, кредиттерине жараша ошол барып, ийгиликтерине жараша барып окуп келишет да. Биздин эле бөлүмдөн алсак, мына былтыр экөө барып келишти, бирөө 6 айга, бирөө 1 жылга калды. Кудай буйрса жакында келет. Ушундай алмашуулар бар. Мугалимдер да келип турат бул жака. Түркияда мугалимдер келип турат, лекция окуйт, кадимкидей эле сабак өтүшөт. Биздин мугалимдер ал жакка барып мындай алмашуу программалар бул абдан жакшы да. Алардын
иштөө оптарын карап, бияктыкын алып, орто жерден бир тажрыйбалар менен алмашып, орто жерден бир жакшы бир ийгилик жаралат да. Ошол жери жакшы. Анан биз мындай карап көрсөк, ошол Кыргыз-Түркманас университетинде баардык иш-чара көркөм өнөр факультетинин студенттеринин коштоосу менен өтөт да дайыма. Ырчысы болобу, бийчиси болобу, комузчусу болобу. Ансыз элестетип. Бул жерде абдан биздин студенттерибиз чоң ийгиликтерге жетишет да. Жакында эле алыска эле барбайлы, мында бир жарым ай мурун Алматыда өткөн Түрксой уюштурган бир фестиваль болду, конкурс фестиваль театрлар арасында. Ошондо биздин театр бөлүмү барып туруп Коркут ата пьесасын коюп, экинчи орунду, байгелүү орунду алып келишти. Биздин студенттер, окуучуларыбыз эл аралык конкурстарга барып жогорку гран-прилерди алып келип атат. Алдыңкы мында филармонияда эле биз 6 бүтүрүүчүбүз солист болуп иштешет. Уже мындайча айтканда азыр жылдыз болуп атышпа, жылдыз деп коюшат го. Ошол эстрада жылдыздар болуп атат, фольклор жылдыздар жагынан дагы жетишип атат. Мугалимдик жагынан дагы жогорку окуу жайларында мугалим болушат, деканга чейин жетип атышат. Биздин дагы бир ушул Кыргыз-Түркманас университетинин дагы бир жетишкендиги ушул Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы мындай окуу процессин башка жакка жайылтуу, биздин Кыргызстанга жайылтуу. Ошол мындай жакшы жолго коюлганда, азыр биздин бөлүм факультет эң жаш факультет болуп, мында бир 15-16 жыл болгону, ачылганы болгону менен бир чоң ийгиликтерге жетишет, абдан чоң ийгиликтерге жетишет. Бардык сүрөтчүлөр болобу, театр жагы болобу, музыка жагы болобу, абдан чоң жетишкендиктерге жетишти. Жанагы сиз айткандай биздин факультет университетте болгон бардык иш-чараларга биздин факультеттер катышат. Выставкасы болсун, театр жагы болсун, музыка жагы болсо дагы бардык чоң мындай филармониядагы же оперный театрда болду, чоң мындай концерт иш-чаралар болду. Ошого кадимкидей эле профессионалдык уровеньдеги концерттер иш-чаралар өтүлдү. Маданиятты таанытууда мындай ошол көркөм өнөр факультетинин бүтүрүүчүлөрү жана ошол Жамаат аябай чоң ролду ойнойт да, анан жоопкерчилик дагы чоң болсо керек да бул агай. Ооба. Жоопкерчилик чоң, биздин мындайча айтканда бардык жактан келген коноктордун баарын ушул биздин университетке келишет. Президент болобу, спикер болобу, бардыктары ушулар биз уш жакка келет дагы чоң иш-чаралар өткөрүлөт. Ошол иш-чараларга, ошол иш-чаранын деңгээлиндегидей биз деген маданият жагынан тейлешибиз керек да. Ошондо Кудайга шүгүр ушул жакшы иш-чараларды ошол жогорку деңгээлде өткөрүп келатабыз. Бул абдан чоң жеңишибиз, ийгилигибиз болуш керек. Ошого чейин мындай биздин факультетке эч кандай жаман өткөрдүңөр же болсо мындай болдуңар деген бир да мындай боло элек. Чоң жоопкерчилик да эки элдин ортосундагы ошол мындай протоколдук нерседе иш алып барыш. Бизде ошол протоколдук иш абдан мындай коркунучтуу дагы жоопкерчиликтүү эмеспи. Биз программаны аябай мындай тыкаттап тандайбыз. Эки элди кандай кайсыл учурга кандай программа даярдаш керек, эки элдин ортосунда кандай чыгармаларды мындай бириктирип куюлуштуруш керек. Бирөө оруп коюп, бирөө мында болуп калганда да болот. Аткаруучу жагында карайбыз. Мындай жогорку деңгээлдеги аткаруучулар менен гана чыгарабыз. Өзүңүздөр байкасаңыздар, жалаң студенттерди чыгарабыз. Оркестрибиз бар, ошол ырдаганда дагы, ойногондо дагы, сүрөт мындай көргөзмөлөр болсо дагы жалаң студенттердин эмгектерин көрсөтөбүз да. Бул абдан чоң жетишкендик. Туура айтасыз агай, дагы бир жолу куттуктай кетели. Анан азыр болсо ошол бизди көрүп жаткан абитуриенттерге, алардын жакындарына өзүңүздүн факультетиңизди дагы бир жолу даңазалап анан чакыра кетпейсизби агай? Мен урматтуу көрөрмандарга айткым келет, университет биздин Манас университетибиз деген баардык жерге таанылуу, билинүү, бирок деген ушу именно ушу көркөм өнөр факультети бар экенин көбү билишпейт да.
бизде илгертеден берген биздин айтканда мындайча айтканда окуу флагмандарыбыз бар. Искусство университети, консерватория ушуларды билишет да, биздин бөлүмдү, факультетти көбү билишпейт. Ошондуктан жакшы мындай жарнамаларды жакшылап карасаңыздар, биздин бөлүм факультет жөнүндө айтылган. Ушул сиздер ушу биздин факультетти тандасаңыздар эч качан жаңылбайсыздар деп ойлойм. Албетте, урматтуу мекендеш, эскертип айта кетели, Кыргыз-Түрк Манас университетинде эң башкысы акысыз билим берүү, эл аралык стандарттагы сапаттуу билим ала аласыз, эки өлкөнүн дипломуна ээ болосуз, жана Кыргыз-Түрк Манас университети эң мыкты миңдикке кирген жогорку окуу жай экендигин дагы бир жолу эскертип айта кетели. Бүгүн биздин студиябыздын мейманы Кыргыз-Түрк Манас университетинин көркөм өнөр факультетинин музыка бөлүмүнүн башчысы Карагул Тилинчиев агайыбыз. Дагы ушул көркөм өнөр факультети тууралуу бизге маалымат бергенге аракет кылды. Агай, сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми урматтуу көрөрмандар, кайрадан эфир толкунунан көрүшүп угушкучакты, аман туруңуздар.